ТРК телеканалы алдыға қарай өз ішін улантып бермекчи. Эфирде маанилүү маек көрсөтүүсү түз эфирде кызматыңыздарда Жанар Эсенова. Белгилей кетсек, эфирибиз түз эфирде болгондуктан биздин көрүүчүлөрүбүз 0501-67-01-91 номерлер аркылуу бизге WhatsApp номерине чыгып, же болбосо 0312-67-01-91 сандарын терип, коңгуроо аркылуу бизге түз эфирге байланышка чыкса болот. Себеби бүгүнкү биздин тема ден соолук боюнча болмокчу. Деги эле баарыбызга белгилүү болгондой эле, биринчи байлык бул ден соолук экендиги талашсыз өзгөчө. Азыркы учурда көптөгөн жерлерде азыркы кезде сенин жан дүйнөңдүн абалы, психологиялык, моралдык сезимталдык дагы азыркы кезде ден соолукка өзгөчө таасир берип жаткандыгы талашсыз. Дал ошол учурда кандай өзүңө кам көрүшүң керек, кимге кайрылышың керек, жанда мындай көйгөйлөр жаралып жатканда адистер кандай ыкмалар менен сени айыктыра алып, калыбыңа келтире алат деген суроо менен биз атайын студиябызга жооп алыш үчүн адисти чакырганбыз. Уруксат этсеңиздер таныштыра кете турган болсок, интегративдүү медицинасынын доктору, врачы Бексултан Жолдубаев. Саламатсызбы, Бексултан мырза? Саламатчылык, сіздерге чоң ыраазычылык. Ушинтип эфириңизге чакырып, элге айтуучу өзүм билүүчү нерселерди айта кетейин дегем. Эмне суроолоруңуздар болсо бере бересиздер. Баарына даярмын деңиз. Алгач эле Бексултан мырза, негизи эле ошол алгачкы суроо интегративдүү медицина жөнүндө түшүнүк алгыбыз келип жатат. Жана бул тармакка, бул медицинага сиз кантип келип калдыңыз? Негизи эле сизде медициналык кандайдыр бир даража же болбосо адискөйлүк барбы? Мен бул интегративдүү медицинага эмнеден келип калдым? Өзүм кесибим боюнча хирургмун, хирург УЗИСмин, УЗИС адисинде бүткөм. Ошондо эле мен ушул интегративдүү медицинага кызыгып жүргөн себеби дары-дармексиз азыр адамдар көпчүлүгү дары-дармек ичип ууланып жатабыз дегенден мен ушул интегративдүү медицинага кызыга баштадым. Ошондон тарта ошондой эле иглотерапия, мануальный терапия, остеопатия жана ошондой эле көптөгөн эмелерди колдоно баштадым да, окуп, изилдеп. Мисалы, гирудотерапия десек, бул сүлүк деп коет, пиявке коебуз да. Ошолорду колдонуп, бул жерде интегративдүү медицина деген ошол жалпы баарын кошуп, элге жардам берүү. Бул салттуу медицина менен шайкеш келеби? Да, салттуу медицина да кирет бул жерге. Анан ошондой эле классика медицина өзү азыркы биз дары-дармек менен дарылаган нерсени кошуп биргелешти дарылоо. Мисалы, острый периодтарда, оору башталган убактарда дары-дармек менен дарылап, кийинки учурда уже хроническийге өткөндө биз ушул эмелер менен колдонуп жардам берсек болот. Мисалы, иглотерапия ошондой эле, же мануальный терапия, же кинезиология жолу менен жардам берсек болот. Негизи жалпысынан интегративдүү медицинага жогоруда сиз санап өткөн тармактардын баары кире турбайбы? Ал эми бул учурда ушул дарылоо ыкмаларында өзүңүз белгилей кеттиңиз, баягы курч учурларда дары-дармектер менен депчи. Ал эми андан сырткары дары-дармектерден сырткары чөп дарыларбы, же кандайдыр бир шаймандарды колдоносуздарбы дарылоо учурунда? Биз бул учурда көбүнчө, мисалы, адам бутум ооруп келди дейт. Бутум ооруп келди дегенде биз обследованияга жиберебиз, кадимкидей эле жиберебиз, врач катары эле жиберебиз, МРТдан көрөбүз. Мисалы, грыжасы болушу мүмкүн, же остеохондроз, же протрузия болушу мүмкүн. Ошол жерге карап, ошого карап биз дары-дармекти да кошобуз керектүү учурда. Башка учурларда биз ошо иглотерапия, ийне менен көбүнчө биз булчундарды, ошол жерде нерв системасын жакшыртабыз. Жакшырткан себебинен вспомогательный жол менен жардам беребиз да, мындай айтканда. Хронический ооруларды, ошол жерде бойлдорду жок кылышка жардам беребиз. Ал эми ошол иглотерапия деп калдыңыз, ошол ийне сайоо баардык эле бейтаптарга, жарандарга туура келе береби? Же кандайдыр бир противопоказание деп коет эмеспи, туура эмес кылбай турганда учурлар кездешеби? Да, ал бул жерде деле противопоказаниясы бар. Мисалы, кээ болевой порогдор болот, чувствительный адамдар болот. Сайганыңда аябай ооруп атат дейт. Андайларга башка жол менен дарылоо өтөбүз. Мисалы, өзүбүз ошондой кол менен кинезиология диагностика кылып, өзүнүн кайсыл жерде причинасы болсо, эмоциональный болобу, же структурный болобу, же биохимический болобу, ушул үчкө бөлүнөт да адамдын денеси. Ошо мисалы эмоциональный болсо, биз эмоциональный иштейбиз. Өзүнүн точкалары бар, ошондой эле суроолору бар, суроолор берип, ошол адамдан ички эмнелер болуп жаткандарын сурап алабыз. Ошол аркылуу дарылаганы аракет кылабыз.
мисалы психология уже психологический да жолдо кетебиз да. Ал ага бизге жардамга эң мол микро иголки деп коет. Ушундай микро иголкалар жардам берет. Биз денеде өзүнүн определенный точкалары бар адамдачы. Бул жакта мисалы адам өзү жөнүндө какой-то манекенден көргөзсөңүз болот. адамда мисалы какой-то психологический нарушение, неврологический психологический нарушение болсо өзүнө мисалы аябай барктабай кеч келе подавление болуп жүргөн болсо бул зонага коебуз ушуну табып ошо суроону берип жана ошондой эле отношениясы кимге бирөөгө мисалы апасына болгон атасына болгон же туугандарына болгон обидалар кандайдыр бир таарынычтар болсо да биз ошол аркылуу таап койсок бул перезагрузка берет центральный нервный системагачы. Түшүнүктүү. Бул негизи эмоционалдык кандайдыр көйгөй жаралганда адамдарда алар психологко, психотерапевтке кайрылышат эмеспи? Эми азыр муну ийне аркылуу дагы айыктырса болобу? Бул гипноз или кандай деп айтылат? Бул өзү кинезиология. Мен кинезиологдагы адисимин. Кинезиологияда Гудхарт деген хиропрактик киши болгон. Ал үчкө бөлгөн денсаулыкту үчкө бөлгөн эмоциональный биохимия структура деп. Эмоция эң белгилей кетсек эң өдөсүнө турат да, бийиктикте турат. Эгерде биз биохимиядан кирсек, мисалы дары-дармек беребиз, же какой-то ферменттер, витаминдер беребиз, бирок кандайдыр убакыт өткөндө ал оору кайтып келе берет. Ошондуктан биз биринчи эмоциональный факторду жок кылыш керекпиз да. Ошон үчүн биз микроиголка менен ошол адамдын эмне көйгөй болуп атат ал жакта какой-то срыв болот адамдачы. Мисалы мурдагы прошлыйды эстеп, ошондой болгондо ошол деле ооруларын тез таасирин берет да, терс таасирин берет. Өрчүтүп салат. Ошону токтотконго жана жаңылап перезагрузка кылганга жардам беребиз биз. Мисалы ушул учурга чейин азыр сиз ошол интегративдүү медицина менен канча жылдан бери алектенип келесиз? Мен интегративдүү медицина менен 3 жылдан бери алектенип келем азыр. Ушул аралыкта ошол өзгөчө эмоционалдык акыбалды калыбына келтирүү багытында бейтаптардан болгон көз караш кандай болуп жатат? Тажрыйбасы, жыйынтыгы же болбосо ушул натыйжасы кандай? Мисалы айта кетсек, көп бейтаптар тревожность менен келет да, бессонница болуп келет, уйкум жок болуп атат, аябай тревожный болуп атам деген же панический атаки болуп атам дейт. Аларга койгон учурда биз үйүнө барышат. Барганда бул ине 3 күндөн 7 күнгө чейин тура берет. Турганда өзү барганда айтат, мен жүрөгүм кайра сыгыла баштады дейт, кайра же бирөөгө сүйлөгүм келбей калды дейт. Ушундай перезагрузка болот да мээдечи. Ушул аркылуу сигнал барат бул. Ийне тура берет. Демек силерийнени сайып коюп үйүнө жөнөтөсүңөр. Жөнөтөбүз. Аны кантип уктайт, кантип? Жок, жата берет. Бул денеге эле чапталат булчу. Мондай скотч сыяктуу эле ачылат. Ошонун ичинде кичинекей ийне болот. Ар бир адам эмоциональный тревожность болгондо булчундары кысылат. Аябай кысылганда бул ийне ошону бошоп турат кайра. Ой, андай кылба депчи. Ошондо мээге лимбический зона болот. Ал жерден ар кандай эмелер чыгып турат. Гормондорчу. Ошолорго таасирин берет. Ошондо перезагрузка алып келет мээгечи. Биринчи этапты ошол эмоционалдык акыбалын калыбына келтиргенден кийинки этап кандай болот? Ал дарылоомуз кандай этапка өтөт? Кийинки этапта биз көрөбүз лимфа дренажный массаж деп коет. Биз ошол жерде лимфаларды чыгарабыз, потому что көпчүлүк оорулар кайра кайталанып атат да. Да, бездерди, лимфа бездери деп коет. Ошолорду өзүнүн точкалары бар. Ошол жерге воздействие кылабыз, массаж сыяктуу өзүнүн техникалары бар. Воздействие кылганыбызда отток жакшы болот. Без жакшы кетет да. Кеткенде да, кийинки оору чтобы мындан да курч болуп кайталанбаш үчүн биз ошону жасайбыз. Жана ошондой ар бир келген бейтапка биз индивидуальный мындай айтканда подход кылабыз. Карайбыз, мисалы кимдин каны койланып кеткен болсо, разжижающий, мисалы классик медицинада тромбопол, кардиомагнил беребиз. Бирок биз ошол учурда айтабыз, эгер кааласаңыз, монда бизде гирудотерапия бар. Сүлүк, пиявки дейбиз. Ошону коебуз, бул аябай герудин деген фермент бар ичинде, ошол разжижение кылат, кровьту суюлтат. Ошосу менен дагы этапка өтөбүз. Кийин мисалы миофациальный релиз деп коет. Ошондой эле биздин денебизди монда пленка сыяктуу эме каптап турат, фаци деп коет. Ошолор бошоткондо деле адамдар мисалы айтат да, мен анализ тапшырдым, бар жок таза чыгып атат, бирок белим ооруп атат, же мойнум ооруп атат, же башка жагым ооруп атат дейт. Ошолорду бошоткондо адамдардын көпчүлүк оорулары жеңилдейт да. Негизи эле жогоруда белгилей кеттиңиз, ушул альтернативдүү медицинага сүлүктүүнү сунуштай алабыз депчи, дары-дармектердин ордуна. Ал эми ал сүлүктүүлөрдү силер каяктан алып келесиңер?
Биздики сертифицированный болот, Турциядан болот, Россиядан келет өздөрүчү. Өзүнүн эмелери бар. Бир жолку колдонулуучу. Да, бул одноразовый болот, бир жолу колдоноз, анан уже стерилизация кетет алды. Бир эле бейтапка бир жолу колдонулат. Түшүнүктүү. Ал эми азыркы учурда ошол сиздин тажрыйбаңызда 3 жыл аралыгында дейли, жарандардын көпчүлүгү кандай көйгөй менен көбүрөөк кайрылып жатышат азыркы кезде? Жана буга эмне себеп деп ойлойсуз? Жарандардын көбүнчө көйгөйү мага келгендер булар баш оору, уйкусуздук, бел оору, бут оору, жана ошондой эле кол оорулар, колдор жакшы көтөрүлбөй, же басканда ушул белим ооруп атат, кыймыл аракетте белим ооруйт деп келгендер көп болот биздин учурда. Курак жашычы? Курак жашы айта көбүнчө аял кишилер 45 жаштан 70 жашка чейин апалар да келет. Жаштар жок? Жаштар бизге жаш балдар келет көбүнчө. 1 жаштан 5 жашка чейин ошол азыр көбүнчө задержка болуп атат. ЗПРР, ЗРР, РАС деген балдар да сүйлөсү кечигип эме болгон балдар да келет. Биз аларды остеопатия жолу менен жардам беребиз. Кармалоо, кармап нервный системасын улучшать этебиз да, жакшыртабыз. Биоток менен, Да, ар бир өзүнүн определенный точкалары бар. Ошол жерде кармоо менен башта ликвор чыгат, суусундук. Ошол жакшы кетпей калгандан башта задержка болуп калат. Ошону биз кармоо менен кетиребиз ал жака. Как лимфодренажный сыяктуу болуп калат да. Бирок кол аркылуу эле болот бул нерсе. Аябай жакшы эффективный метод бул деле. Негизи эле азыркы кезде дагы ошол балдардын сүйлөөсү кечигип жаткандыгы, ой жүгүртүүсү кечигип жаткандыгына көбүнчө азыркы кезде ушул интернет булактары, көрүп жаткан видеолор, көрүп жаткан тасмалар ар кайсы тилде болгондон дагы балдардын аң сезими чаташып калып жатат деп жатпайбы? Бул канчалык деңгээлде таасир этет сиздердин ишиңиздерге? Мисалы айта кетсек, биз келгенде эле ата энесине айтабыз, бул телефон көрөбү балаңыз деген, ооба кичинесинен башта биз беребиз, көрүп жүргөн дейт. Биз айтабыз, ушул күндөн башта акырындык менен токтоткула дейбиз. Эми сразу эле токтотсо бала билесиз да, чыр чатак чыгарат, ошондуктан акырындык менен токтоткула, ошондой эле тамак ашына көңүл буруш керек болот да. Көбүнчө алар нанды жакшы көрөт. Нанга жакын болот, анан көп суу ичишет. Көп суу ичкенде эле пайдасы бар, анан зыяны деле бар да. Ошон баары нормалыкта болсо жакшы болот. Ошондуктан бул жерде дагы факторлор, мисалы, ата эненин өзүндө, мисалы, вредные привычки, ошолорду таштап, кийинки баласын пландоо болсо, ошол нерселерден тазаланып, жана ошондой эле өзүнүн апалар өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, бирок антейин десеңиз азыр көп стресс болуп атат адамдар, ар кандай жашоо, турмушка байланыштуу. Ошолордон кичине алыстап, өздөрүн жакшы караса, Кудай буйрса, биздин келечек алдыда жакшы болот. Ал эми 45 жаштан 70 жашка чейинки кайрылып жаткан жарандар кандай көйгөй менен келишет? Аларда баягы дарылоо ыкмасы жогоруда сиз айткан гана ыкма менен болобу же дагы өзгөчө дагы бөлөк учурлар кездешеби? Кандайдыр бир хирург болгонуңуздан кийин балким кайсыл бир кездерде сөзсүз түрдө операциялык жол менен дагы дарылоо ыкмалары болуп калган учурлар болобу? Болот. Сөзсүз болот, андай учур болот. Мисалы бизге аял киши келсе, сурайбыз, кээ бирде жаштар деле келип калат, 30-35 жашта. Биз анамнез морби дейт, сурап алабыз анданчы. Мисалы, эмнеңиз ооруп атат, качандан бери ооруп атат, кайсы убакта башталды, кандай болуп башталды депчи. Ошондо өздөрү айтышат, ушул убакта башталды, ушундай болуп атат, дары ичсем деле эч жардам бербейт деп. Биз ошондо жөнөтөбүз обследованиячы. УЗИ жасап келиңиздер, томография өтүп келиңиздер, керектүү жерге жөнөтөбүз. Гинекология жөнөтөбүз. Эмнеге дегенде биз билбей туруп белге же бир жерге ийне коюп койсок, ал внематочный беременность болуп калса, биздин эмебизди биз жооп берип калабыз. Ошого ар бирине индивидуальный подход кылып, карап, суроо менен ошол нерсе жоопторду алып, анан дарылоого өтөбүз да. Бизден 610 саны менен аяктаган абонентибиз жазган экен, саламатсыздарбы? Жашым 67де, Кара-Балтыдан болом дейт. Ооруган диагнозум шейная грыжа дейт. Мелоптия 4,5 мм. Мен ооруганыма 2 жыл болду. Кандай лечение кылсам болот дейт. Мисалы, сиздики шейный болсо, көбүнчө бул колдоруңузга берет, колдор чымырашы мүмкүн эженинчи. Анан бул грыжада биринчи очередь сиздер өзүңүздөр ошондой эле айтып кеткендей стресстен болот да. Бул көп адам аябай стресс болуп эме болгондо бул жактагы көрсөтө кетейин.
арттагы булчундар кысылып калат. Гипертонуска түшүп калганда питание кетет, ал жерде нарушаться этет да питаниечи. Межпозвоночный диск болот, эки сөөкчө ортодо позвоночникте. Ал жерде пульпозный ядро деген болот. Ошол нерседен пульпозный ядро чип кетет. Ал грыжа болуп калат. Анан ошол нервти кысып калат ал нерсечи. Ошол болбош үчүн эжеке мен советим тура физкультура кылыш керек. Жана ошондой эле биз сыяктуу интегративный медицинада дарыланып койсо болот. Дарыланып өзүнө ресурс алып коюш керек да. Мындай айтканда ресурс түгөнүп калат адам баласыначы, ошондо бир оору келип чыгат да. Түшүнүктүү. Ал эми көп учурларда мынакей ошол грыжа маселесине токтоло турган болсок, ошол грыжа болуп жаткан жарандарга сиздерге кайрылган болсо, баарына эле ошол ийне сайуу ыкмасы менен айыктырса болобу? Деги эле грыжаны айыктырса болобу? Деги эле грыжаны айыктырса болот. Эгерде биз МРТдан көрөбүз да, МРТдан көргөндө бул жакта көбүнчө грыжа белинен болуп келет, же шеясынан болуп келет, же грудной болуп келет. Ошондо бул жерде эме чыгат, пульпозный ядро деп айтып атпаймынбы, эки позвоночный ортосуна. Ошол чыгып, могул жерде нервтер кысып калат. Нервти кысып калып, эгерде ал пульпозный ядро өсүп кеткен болсо, чыгып, дальше өсүп кеткен болсо, аларды биз сразу айтабыз, эжеке, сиздики уже өтүрүшүп кетиптир, операция кылбаса болбойт деп. Өтүрүшүп кеткени канча миллиметрден баштап өтүшүп кеткен болот? Өзү показания к операции 5 миллиметрден уже өйдө показания к операция да өзү. Бирок кээ бирки учурда болот 8-6 болсо деле биз дарылап жакшы болгондорчу. Эмнеге дегенде биз бул жерде воспалительный процессти алабыз, алган себебинен биз үйүнө дагы беребиз, кандай упражнение жасоо, жана туура тамактануу менен, өзүнүн туура режимди алып жүрүү менен, ошол менен кылсак, бир Кудай буйрса 4 ай 5 айда өзүнүн калыбына келтирсе болот. Ошол нерсени. Бирок аны регулярно такай жасаш керек. Регулярно такай жасаш керек, туура жасаш керек ошону. Көпчүлүк барат, кылбай, жасабай коюшат, кайрадан повторный болот, кайталана берет да. Ал эми баш оору деп, мигрень деп кеттиңиз. Ал дагы мисалы үчүн ошол моюндагы грыжаны таасир этиши мүмкүнбү? Анан жаран мисалы үчүн бейтап кайсыл учурда байкаса болот? Негизи кандай симптомдор болот? Анда грыжа болуп атабы, же остеохондрозбу, же башка ооруларбы? Мисалы үчүн азыркы кезде өзүңүз белгилей кеткендей эле мигрень, баш оорулар көбөйүп баштады. Сизге кайрылган бейтаптардын дагы көбү дал ушул баш оору менен көйгөйлөрү жаралып жатат. Баш оору эмнеден келип чыгат? Деги эле баш оорунун кандай түрлөрү болот? Баш оорунун түрлөрү аябай көп, себеби да көп баш оорунун. Мисалы, бизге көбүнчө булчун менен жана ошондой эле нерв менен связанный болгон нерселерге эле биздин таасири жакшы болот да. Эмнеге дегенде булчундарды биз бошотобуз, бошоткон себебинен бул жерде артта ромбовидный мышцалар деп коет, булчундар деп коет, жана ременная мышца деп коет, башты көтөрүп турчу. Ушул булчундар кысылып калган себебинен бул жерде сосудтар жакшы өтпөй калат. Сосудтар өтпөй калганда адамдын баш оорусуна алып келет. Ошондуктан биз ушу көбүнчө булчундар менен иштейбиз, жана связкалар менен иштейбиз. Ошол учурда жакшы жардам бере алабыз. Башка учурларда айтабыз, дагы дополнительный обследование жөнөтөбүз, ошондой эле нейрохирургдарга, башкаларга жиберебиз. Деги эле негизи эле ушул альтернативный медицина менен тыгыз иш алып барат экенсиздер. Да, тыгыз алып барабыз, сөзсүз. 59 саны менен аяктаган абонентибиз жазган экен: саламатсыздар, колум, бутум, башым ооруйт, басыганчы, адресиңиздер каякта, артрозду айыктырасыздарбы деп. Артроздун мисалы ал степени болот да, 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү болот. Мисалы экинчиси болсо кичине жардам берип жеңилдетсек болот. А 3-чү, 4-чүсү бул деле уже показания к операции. Бирок операциясыз ошол адам жүрө алса болот да, биз жардам берсек, ошол жердеги мисалы айта кетсек, бул жакта өзүнүн булчундары болот, бутту кармап туруучу. Боковые связки деп коет, передние связки деп коет. Ушул жерде жана булчундар, мышцалар болот. Ошолор иштебей калган себебинен бул бут өзүн кармап албай калат, жакшычы, анан оору күчөйөт. Ал көбүнчө мен башында айтып кеткендей эле ошондой эле стресс. Стресс болгон адам гипертонуска түшүп калат. Булчундар кысылып калат, аябай катуу расслабление болбой калат, бошошпой калат. Бошошпой, анан ошо керектүү жерде өзүнү сокращение кылып кыспай калат булчун. Ошого биз нормага келтирип койсок, Кудай буйрса 3-чү степень болобу, 4-чү степень болобу, кандайдыр бир деңгээлде жакшы жүрө берсе болот да. Анан мынакей ушул баса албай калган кездерде дагы көптөгөн азыр биздин көрүүчүлөрүбүздүн катарында да ушундай суроолор бар экен. Салмак таасир этеби? Салмактан сырткары, мисалы үчүн айрымдар ходунок менен басып жүрсө, же жаш курагы мисалы үчүн жогору болсо, бул дагы ушул айыгуу процессине, кандайдыр бир калыптануу процессине таасир этеби? Сөзсүз таасир этет. Салмак биринчи очередь таасир этет. Салмакты биз келгенде эле айтабыз, эжеке, ушул өзүңүздүн рациондоңузда питаниядан ушул нерседи алып салыңыз. Мисалы, көп майлуу нерсени, эгерде жесеңиз дагы ошол күнү көбүрөөк басып коюңуз. Ошол нерсе басачы буту ооруп
эгер баса албаса анда айтабыз сөзсүз ушул нерсени рационда көбүнчө чөп чарыларды анан мөмө жемиштерди жеңиз дейбиз, андай эле көп эмелерди жебеңизге, жырларды жебеңиз деп айтабыз өзүбүз. Түшүндүрө кетебиз, весиңизди түшүрүшкө аракет кылыңыз деп айтабыз өзүбүз. Курак жашы, да, жаш өткөн сайын метаболизм нарушение болот да, боордо. Көбүнчө бул боордон кетет. Боордо адамдар ар кандай тамак жейт, ар кандай уктап туруу болот, режими ошол бузулган себебинен бир ооруга алып келет. Биз айтабыз, сиздер бул жактан эгерде сөөгүңүздү жакшыртам десеңиз, боорду таза кармаңыз депчи. Боор анан өт ушул бүт сөөгүктөргө таасирин берет да. Азыркы кезде биодобавкалар бады, ошондой кошумча витаминдер чыга баштады. Алардын таасири барбы негизи эле организмге? Жогоруда сиз айтып кеткен ошол эле сөөгүктү калыптанганга, боорду тазалаганга, кандайдыр бир чайлар, суусундуктар. Мисалы айта кетсек, эгерде боор өзү ар жактан жакшы иштеп аткан болсо, аны ичесиң, эмне кыласың, эч нерсе пайдасы тийбей калат да. Ошондуктан биринчи айтабыз, бооруңузду тазалаш керек. Боорду тазалаганда ал жерде биз жана висцеральный терапия кылабыз. Органдын өз связкалары бар. Кол аркылуу бошотот, чтобы орган жакшы туура иштеши үчүн. Эмнегеден связкалар кармап калат, ал тырышып, орган өзүнүн функциясын жакшы аткара албайт. Ошону биринчи жасап, анан уже определенный эмелер бар, гепатопротектор деп, ошондой эле биз классик медицинага кайтып келебиз. Назначить этебиз, ушуну ичиңиз, тазалангандан кийин гана, вот, например, коллагендер ичсе болот. Коллаген бул жерде метаболизм болот да. Боор иштеп атса, ал коллаген иче берет, жөн эле акчаң кете берет да, мындай айтканда. Ошондуктан биринчи боорду таза кармаш керек, Кудай буйруса анан уже акырындык менен, этап менен кетсе болот да. 707 саны менен аяктаган абонент жазыптыр. Менин желкем кара кошум тарапка суук тийген, постоянно башым ооруйт. Күн жылуу кезде да шарф менен жүрөмүн дейт, шарф ороп жүрөмүн. Сиз жардам бере аласызбы? Байланыш телефонуңузду айтып коесузбу дейт. Саламатсыздарбы? Кудай буйруса келсеңиздер, биз өзүбүз көрөбүз. Сизди көрмөй сайын онлайн кылыш, консультация бериш да кыйын болот. Көрүп, сизде нервный системаңыз кандай иштеп атат, ошону биз көрүш керекпиз. Биз буну кандай көрөбүз? Кинезиология жолу менен. Кинезиология дегенде түшүндүрө кетиңиз. Колду эле адамды, бул колу чип кетти. Ушул аркылуу булчунду көрөбүз. Насколько сокращение болуп атат, эме болуп атат депчи. Ошондо эгерде нормада иштеп аткан болсо, биз нормага келтирсек, ошондо башы кара куш ооруп атса, колду көрөбүз. Жок, бул кол аркылуу нервный системасы кандай иштеп атканын көрөбүз. Анан эгерде бул жак нервный системасы кээ бирки адамдар келет, аябай слабый болот, кол түшүп кетет жөн элечи. Кээ бирки бассаң да түшпөй тура берет. Алар гипертонус, ал деле норма эмес. Ошондуктан ошону нормага келтиребиз. Өзүнүн методикасы бар. Ошо менен нормага келтиргенден кийин кандай издейбиз. Сиздики эмоциональный болот абы причина. Бул жакта эмоциональный точка деп коет. Же вегетативный какой-то органдан кетип атат, ошол аркылуу көрөбүз. Же ошондой лимфатический система нарушение болгонбу. Когда-то ооруган ал киши, аны застой болуп калган. Кайра ошол оору кайтып келип бир ооруну чакырып атат да. Түшүндүңүзбү? Ошондуктан биз биринчи адамды көрмөй сайын, диагностика кылмай сайын кыйын айтышчы. Сизге мондай кылырыз, андай кылырыз депчи. Түшүнүктүү. Биздин дагы көрүүчү жазган экен, 615 саны менен аяктаган. Саламатсызбы? Жашым 34-тө. Колум иш кылып кыймылдатканда кээде манжаларым ооруп калат. Кандай кеңеш бере аласыз? Эмнеден баштоо керек деп жазган экен. Манжаларыңыз ооруп калган болсо, биринчи очередь ошол менин айтканым, ревматологко кайрылыш керек. Биринчи ал өзүнүн определенный анализдерин берет. Ошол ревматоидный артрит болуп калышы мүмкүн. Ошолорду исключать этип, эме кылып келгенде, дагы эле меники ушул дары-дармек ичтим, бирок дагы эле жакшы болбой атам десе, биз вот врач интегративный медицина жардам берсек болот. Ал уже биз тарапка тиешелүү болуп калат да, мындай айткандачы. Ошондой эле мен айтып кеткенде эле нервный системадан көп нерсе зависит, 80-90%. Жана ошондой эле булчун связкалардан болуп калышы, когда-то бир травма алышы мүмкүн, ошол связка поражение болуп калып эле. Ушул эле биздин абонентибиз жазган экен, мен колум жакшы эле иштейт дейт, волейбол ойнойм дейт. Бирок жанагынтип башы ооруп, шарф оорунуп жүрөт экен. Так, биз албетте урматтуу теле көрүүчүлөр, көпчүлүккө биздин көрөрмандарыбыздын көпчүлүгү биздин адисибизден дарегин жана телефонун сурап жатат. Албетте эфирибиздин соңунда сөзсүз түрдө Бексултан мырза айта кетмекчи, каяка барыш керек, кандай байланыш керек экендиги тууралуу. Ал эми биздин ошол 26 саны менен аяктаган дагы бир көрүүчүбүз жазган экен. Саламатсыздарбы, мен 40 жаштамын. Бат-баттан эле чарчап, шалдырай берем. Эч нерсе кылгым келбейт. Кээде колдорум титрей берет дейт. Адам баласы төрөлгөндө Кудайым ушундай берет, ресурс берет да. Кээ биркилер бар, 20 жашта эле ооруп калат.
же 30 жашта эле инсульт же инфаркт болуп атпайбы азыр аябай тез көрүнүш болуп атат. Оору жашарып жатат. Оору жашарып жатат. Ошондой эле 60 жаштагы апаны же 70 жаштагы атаны көрсөң жакшы эле жүрөт. Карасаң жаштарга караганда организм жакшы. Ал ресурс да, ал ресурс деген мисалы сиздер мурдатан туура тамактоону менен келген алар. Жакшы тамак жеп, жакшы уйку менен уктап, ошентип келген. Анан ошолор терс эмне таасирин бергенин айта кетип атам. Жана ошондой эле Колдор титиреп, колдор титиреген бул биз восточный медицина өтөбүз бул жерде уже. Восточный медицинада адамда энергетический баланс деген болот. Ошол энергетический баланс кээ бирки адамдарда ачылып калат, ал сыртка чыгып кете берет, алчы. Өдөдөн келет энергетика, кайра сыртка чыгып кете берет. Ошол баланста нарушение болгондон ушундай усталость боло берет, чарчоо болуп, адам эч нерсе кылгысы келбейт ошодон. Жана классик медицина айта кетсек, бул боордон келип чыгат, дагы эле ошол. Боор жакшы функционировать этпеген себептен адамда усталость, слабость болот. Айыктыруу жолдору? Айыктыруу жолдору биринчи көрүш керек биз ал адамды эмне менен. Эгер эме болсо онлайн консультацияга аракет кылабыз. Өзү суроолор беребиз, ошо суроолор менен жооп алуу менен биз жардам берүүгө аракет кылабыз. Тажрыйбаңызда ушундай учурлар болду беле? Ушундай чарчап, шалдырап, эчтеке көңүлү жок, жашоого болгон кызыгуусу артынбай жок болуп калган жарандар келип айыгып кеткен учурлар барбы? Мисалы бизге бир келин келген, баласын дагы эле эмизеткен, колуна көтөрүп келген, анан күйөөсү алып турган, анан бизде бир 6-7 күн дарыланып кетти. Келгенде мен жүзүмө да карабачы да, эмне деп суроо берсем деле унчукпачы, эмне дарыласаңыз дарылай бериңиз, иш мен жакшы кылыңыз деген. Жатты уже 5-чи күндөрү карап, сүйлөп, мен жашап аткан турбаймынбы, жашаса болот экен го, мен ич бир караңгы жерде эле жүрө берипмин деп ошенткен. Биз көбүнчө ал келинге иглотерапия менен дарыладык. Ошол жерде эле иглотерапия кылганда биз бүт органда болгон какой-то, мисалы, арык деле толуп калса, ачабыз го, ачканда суу кетет. Ошондой эле сыяктуу иголкалар менен биз ошол эмелерди ачып коебуз, арыктардычы. Анан энергетика туура багытта кетет, кеткен адамдын энергетикасы восстановление болот. Ошондой энергетика восстановление болгондо нервный системасы да жакшы иштей баштайт, сосудистый системасы деле, мочеполовая системасы бүт жакшыланат да. Ошол менен жардам берсек. Жана ошондой эле ага дары-дармек менен эле жардам берсек болот эле. Бирок биз ошо интегративдүү медицина менен жардам беришке аракет кылдык, дары-дармексиз. Жардам Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин сурооңуздар боюнча айта кете турган болсок, биз соңунда мейманыбыздын байланыша турган телефондорун сандарын айтмакчыбыз. Дал ошол учурдан жеке чалып, канча турат, каякта турат, кандай турат экен деген толук маалыматты алсаңыздар болот. Биздин эфирибиз дагы соңуна келип жатат. Соңку суроону окуп коеюн. Апамдын уйку бези ооруйт, ичи катып, көп жылдан бери чоңго бара албай жатат, 40 жылдан бери жөтөлөт дейт. Азыр 75 жашта дейт. Шуга кандай кеңеш бересиз деген экен? Апаңыз көбүнчө осыр панкреатит деп коет, ана уже хронический өтүп кетет. Осыр периодда жакшы дарылабасаң уже хроника өтүп кетет. Биздин интегративный түшүнүк боюнча бул капсула сыяктуу да. Мисалы биз ийне кылабызбы, же мануальный терапия кылабыз, же кандайдыр бир манипуляция кылсак, биз ошол капсуласын мындай айтканда обновлять этип коебуз да. Мындай айтканда пленкасын жаңылап коебуз. Ошондой эле сыяктуу апаңызга мен биринчи очередь ошол анализдерди тапшырсын деп кеңеш берет элем. Общий анализ крови, мочи, ошондой эле амилазалар деген болот, уйку безинин эмелери жооп берет, ферменттер. Ошолор көрүш керек. Анан жана ошондой эле УЗИ жасатыш керек. УЗИде өзү көрүнөт, паренхимасы кандай изменение болгон. Ошого жараша, эгер кааласа интегративдүү медицинага дарыланам десе, дары-дармексиз биз жардам берүүгө даярбыз, Кудай буйруса. Эми биз жогоруда убада бергендей эле көрүүчүлөр үчүн өзүңүздүн байланыш телефонуңузду жана дарегиңизди айта кетсеңиздер. Биздин дарек Киевский 118 толук молдо менен кесилет. Телефон номерибиз 0508 89 08 88. Дагы сурап жаткан көрүүчүлөрүбүзгө биз сөзсүз түрдө жооп берип, байланыш телефондорун дагы болсо сиздерге жүдөтүп коебуз деп убада берип кетели. Ал эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Суроолор дагы калды, жооптор дагы айтылмак деген ойдомун. Албетте биз алдыда дагы бир ушундай көрүүчүлөрүбүздүн саламаттыгына ойлоп, саламаттыгына салым кошуу максатында да эфирлерди уюштурмакчыбыз демекчимин. Ал эми азырынча сиздин келип бергениңизге терең ыраазычылык билдирели. Ар дайым ушул элдин камын ойлоп, саламаттыгына салым кошуп жүрө бериңиздер демекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, маанилүү маек көрсөтүүсү соңуна келди. Бүгүнкү биздин тема биринчи байлык, ден соолук болду. Бул жаатта толук маалымат берип кеткен интегративдүү медицинасынын доктору, врачы Бексултан Жолдубаев мырза болду. Албетте эфирден
Андан кийин сиздерге биз сөз түрдө бүгүнкү биздин мейманыбыздын байланыш телефондорун жөнөтөбүз деп биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Ал эми УТРК чүйүз ишин алдыга карай улантып бермекчи.